Таласта жаш калемгерлер менен тажрыйбалуу акын жазуучулардын жолугушуу кечеси болуп, иш-чарада жаш акындар өздөрүнүн калемине таандык ырларын окуп, улуу муундагы акын жазуучулардын кеп кеңештерин угушту. Облусубуздун ар кайсы аймактарынан келген жаш калемгерлердин, ошондой эле улуу муундагы тажрыйбалуу акын жазуучулардын катышуусундагы поэзия кечеси биринчи эле улуу залкар инсаныбыз Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл чамбар коюу салтанаты менен башталды. Күндүн суугуна карабай Айтматовдун айкелинин астында тажрыйбалуу акын жазуучулар жаш калемгерлерге өздөрүнүн кеп кеңештерин айтышты. Белгилей кетсек, иш-чара Улуттук жазуучулар союзунун Талас облусундагы бөлүмү жана Талас облустук жаштар кеңешинин коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Андан соң Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин жыйын залында жаш калемгерлер жана улуу муундагы тажрыйбалуу акын жазуучулар катышкан поэзия кечеси жагымдуу маанайда уланды. Кечеге Кыргыз өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгар мукты өкүлүнүн орун басары Азият Жаркыналиева, кыргыз эл жазуучусу Элүүбай Отунчиев, Кыргызстан жазуучулар союзунун Талас облусундагы бөлүмүнүн төрагасы Эрмек Үмөтов, алдыңкы акындардын бири Арзыкан Момунтаева жана 20дан ашуун жаш калемгерлер катышты. Бири-бирибизди көрбөй жүрө берсек, билбей жүрө берсек, укпай жүрө берсек, чыгармачылыкка дагы баа берилбей калып, жана бир бухгалтер кызыбыз айткандай, күнүмдүк турмуштун түйшүгүнө базылып, эжекебизге окшоп 30 жыл мектепте иштегенден кийин ойлонуп, артка карап чыгармаларын чогултуп калбай, өз учурунда колдонуп калат деген маселени айткым келет. Өзүңүздөргө белгилүү, быйылкы жыл биздин сыймыгыбыз Чыңгыз атабыздын 90 жылдыгы болуп жатат. Ошого карата дагы бир чыгармачыл инсандардын арасында сынак жарыяласак. Анан сынак жарыялап алып, элдин баарын жылдын аягында бир жолу чакырып алып эле ошол жерде жетишип катышкандардын жыйынтыгын чыгарып койбостон, ушул сынакты ай сайын өткөрүп, ошолордун сиздер берген сунуштар менен эң акыркы жыйынтыгын биргеликте чыгарсак деп жатабыз. Ошол сынакты каржылоону биз ыйгар мукты өкүлчүлүктүн атынан өзүбүзгө милдетин алуудабыз. Анан бул дагы болсо ошол сынактын жеңүүчүлөрүнө эртеңки күнү жакшы мындай бир шык берет, дем берет. Поэзия кечесинин уюштуруучулары белгилегендей, кеченин негизги максаты Талас облусунун аймагында улуу муундагы акындар менен жаш акындардын байланышын арттыруу, поэзия жанрын өнүктүрүү жана жаштар клубунун ишмердүүлүгүн арттыруу болуп саналат. Бүгүнкү биздин поэзия кечебиздин негизги максаты эмне? Кийинки кездери ушу жаштар менен жолугушуп, улуу муундагы жазуучулар менен баягы жаш өсүп келаткан, жаңыдан калем кармап келаткан калемгерлер менен жолугушууну мындан ары бир адатка айландырып, ушуну көбөйтөлү деген ниетте мына бүгүн ушу 2018 жылдын башталышында ушул кечени баштап отурабыз. Поэзия кечесинде алгач жаш ырчылар тарабынан уундуу ыр аткарылып, жагымдуу маанай тартууланды.
Бүгүнкү кеченин башкы максаты жаш акындарга багыт берүү, жазган ырларынын маани маңызына саресеп салуу болгондуктан мында катышып отурган жаш калемгерлерге 2ден ыр окууга уруксат берилди. Мындай ыкма акындардын өз калемине саресеп салуусуна мүмкүнчүлүк берди. Кечеде биринчилерден болуп ыр окушкан айымдар өз ырларында мекенчиликти, эни, аялзатына тиешелүү бакытты берүүгө аракет жасашкан. Жаңы күн Алла Таалам насип кылган. Жакшы күн ырыскысын чачып турган. Кут эмей анан эмне айткылачы. Ушундай жакшы сөздү сунуш кылган. Убакыт учкан куштай өтүп аста. Улуулар укмуш майы куруп жатса, улуулук эмей анан эмне дейин. Ушунчалык урматтоого татып жатса, каниет кылып турам. Бүгүн дагы калемдештер кадырын бийик тутуп, кымбаттуу дебей анан эмне дейин. Калемден кадыр баркы артып турса. Адамдык сапат деген бийик экен. Аздектеп бирин бири жетелеген. Алтындай дебей анан эмне дейин. Арууланып ыр жолунда келе жатса. Экинчи ырым азыркы күндө Кыргызстандын өнүгүп өсүп кетсе деген ой тилек менен бир жазган ырым бар. Көтөргүлө алакандай Кыргызстанды, көкүрөгүм бир нерселер эзип барат. Күндөн күнгө жүрөктө күчөп жарат. Кыргызымдын келечегин ойлогондо карегимдин чабыты токтоп калат. Калп башына кайдыгер эр келбесин, калпты сүйлөп каражан шерденбесин, канып бүтүп байлыкка маарып алып, көбөштөр деп өз элин дөөрүбесин. Керек эмес, керсейген көкүрөгүм, көргүм келбейт сокурдун мөрүгөнүн. Канткен менен кайраттуу эл эмеспи, калыстыкка жетелейт бөлүнгөнүн. Кымбатсыңар, Кыргыздын жигиттери, сактадыңар нечен жыл элди жерди, корчутуп дагы бир аз намыстарды. Көтөргүлө алакандай Кыргызстанды, корчутуп дагы бир аз намыстарды. Көтөргүлө алакандай Кыргызстанды. Көрбөсөм мейли кызыктуу жашоо жылдарын. Кемисе мейли жылт эткен жаштык жылдарым. Көнөрбөс болуп, жоготпой наркын кылымга, көп жашаса дейм, жүрөктөн чыккан ырларым. Жетпесем мейли теңине жылдыз аттуунун. Терикпейм такыр кемине өздүк бактымдын. Телегей тегиз жашаган деги бар бекен. Аз болсо дагы ырларым менен барктуумун. Көңүлгө толор, ыр жазсам кайра жаралам. Көөдөнү бөксө, адамдын кемин жамаган. Калса да анан кадырлуу барктуу жандарга, кылыктуу наздуу ырларым менен жагалам. Элестеткем пейилиңди деңиздей, ээрчисектеп түбөлүккө эгиздей. Эркелетсең мен өзүмдү сезипмин, эң бактылуу телегейи тегиздей. Жылуу көрүп, кучагыңды уялап, жылын челем мээримиңе жумалап, жүрөгүмө чоң жарака кетирдиң, жабыркатып бөөдө баштап кыямат. Билсең керек көңүлүмдүн чөккөнүн, биликтери сезимимдин өчкөнүн, балким кайра өкүнөрсүң ойлонуп, бекер гана козгопмун деп өткөнүн. Мага болгон сүйүң шунча тар беле, же болбосо күмөн санооң бар беле. Көңүлүмдү оорутсаң да себепсиз, кек сактабайм, сүйөм сени кайра эле. Мисалы, бу мугалим Дөталиева Миргүлдүн ырынан эмнени сездим. Мен ушу буяка да бурбай, өзүмдүн мындай бир пайдалуу кеңеш сыяктуу пикиримди айтайын. Анан таарыныш болбосун эгерде кандайдыр бир пикирлерим туура келбей калса, абдан жакшы айтсам кубанганга аракет кылгыла. Анан экинчи Назира чоң кыздын ырларын окуп отуруп абдан
мындай бир жүрөгүм буга да абдан катуу сүйүндү. Эң катуу сүйүнгөн жерим мен аял эне катары азыр бүгүнкү күндө чоң эне тайна болуп калган убагыбыз ушу 4 баланын энеси болгонуңду куттуктайм. Аман болсун балдарым. Анан экинчиден 4 эле баланын энеси, жөн эле аял, жөн эле бир мугалим, жөн эле көптүн бир эмес, сен акындыгың дагы жүрөктү абдан жылытат экен. Анан ошо ырларың абдан жакты. Анан сүйүү жөнүндө жазганың дагы ошо терең сезимиң, таза сүйүүң, анан кечиримдүүлүгүң бар экенин дагы көрүп атам. Куттуктайм. Назира жөнүндө мен айтып кетейин. Бул кызыбыз өткөн жылы ошол Улуттук жашоочулар союзу Бишкекте 30 жашка чейинки жаштардын бир конкурсу боюнча, поэзиясы боюнча бир конкурс өткөргөн. Ошол жакка дагы катышып келген кызыбыз Назира. Катышып ал жерден лауреат болуп келген кыз. Чын айтканда Назиранын ырлары бул эми төшөлүп, кадимкидей калем төшөлүп калган эле, кадимкидей акындыктын жолуна түшүп калган ырлары бар. Биз азыр лекиле ырын уктук. Ал эми ырларынын көпчүлүгү кадимки бүгүнкү ушу поэзиянын баягы өзүнүн талаптарына кандайдыр дегенде жооп берет. Анан дагы бир чоң артыкчылыгы бул киши өзүнүн ырларын байкадыңар, баягы кагазды карап алып, окуп бербейт, өзүнүн ырларынын баарын жатка айтат. Бул дагы акындыктын чоң артыкчылыгы мына ушунда турат. Ырларды биз өздөрүнүн оозунан уктук да, туурабы? Ырды өзүнүн оозунан укканда мүмкүн бизге толук жетпей калышы да мүмкүн. Эгер мисалы китептен же тексттен окусаң, мүмкүн анын наркы беркисин баарын кененирээк айтууга болот. Бирок мына азыркы биринчи пикир мындай болуп калды. Мына Дөйт Алиеванын ырларында публицистика басымдуулук кылат экен да. Мына азыркы мындайча айтканда граждандык лирика деп коет. Позициясы мына күнүмдүк, азыркы заман каяка баратат, ошону кантип оңдош керек, ошол элди ошого багыттап мындай публицистикалык үн менен өтүп атат. Ал эми Назиранын ырлары бул нагыз лирикалык ырлар экен. Ички сезимди терең берген, ошо өзүнүн туюмдарын бере алат экен да. Мындайча айтканда техникасы жакшы экен. Поэзия жан дүйнөсү аярлуу болгон аял затынын жүрөгүндөгү сезимди ачып берүүгө бирден бир жол экендигин бүгүнкү кечеде акын аял затынын көптүгүнөн байкалып турду. Ал эми Нурзада айым өз ырларында мына ошол сезимди дүйнө жүзүнө ачыктагандай болду. Сүйүү ыры жандай ысык, бүт боюмду сездирген. Жалгызымсың, бул жашоого билгерткен. Жалын чачып оттой күйүп турсам да, жаңылбадым сага деген сезимден. Түшүн жаным, жүрөгүмдө жашайсың, туурай берип таптым окшойт катасын. Тынч уйкуда уктап жаткан бирөөнүн жүрөгүнүн түнөп орун аласың. Сага деген сезим майыргалат, сенсиз күндөр болот окшойт бир азап. Сездирбестен айтсаң болот туң сүйүм, ору таптым дарылачы бир карап. Канатсыз учкан куштай мен болдум, капилеттен жолуккан ай сен болдуң. Ашыгым-ай арттырбай кетес келсең, азгырылып бул жашоонун үмүтүн. Сагынычым, кубанычым түшүнсөң, сага деген ыр саптарды түрлүрсөм, мен ошондо бактылуумун деп эсептейм. Сүйүү ырын, сүйүү гүлүн кагаз бетке түшүрсөм. Нурзада Чотонованын будагы тиги аял затына керектүү жакшы сапаттары деген мен ошо балалуу аялды абдан жакшы көрөм негизи. Баарыңардын ошо мөлтүрөп өзүңөр жаш туруп анан мончоктой балдарыңар бар экен. Сенин да балдарың аман болсун. Анан андан башка мындай абдан сүйүүгө болгон терең сезимиңди, жаштыктын мындай күчүн, демин, бу сүйүү деген өзү оргуштаган ошо талант экөө окшош болот негизи. Поэзия менен сүйүүдү мен окшоштурам, мен башканы окшоштура албайм. Мына ушундай касиеттер бар экен, ошонун кут болсун. Мен мындай жаман нерсесин, начар нерсесин көрө албадым.